Өлүм кайдан келди? Бул жомок Джозеф Бручектин «Түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору» деген китебинен. Дүйнө жаңыдан жаралганда чал менен кемпир ары бери басып кобурашат. Байбиче, эми жашоонун эрежесин такташып алалычы. Жакшы болот. А жашоо жолун кантип чечебиз? Деп туранда. Мындай кылалы. Бул менин идеям. Андыктан ар бир маселе боюнча мен биринчи өз пикиримди айтышым керек деп ойлоймун. Мейли. Акыркы сөздү дайыма мен айтаман да. Алар тегеректи кыдырып, баарын байкап көрүшкөн соң, Карыя сөз баштады. мен аңчылык жөнүндө ойлондум. Эркектер мергенчи болсун. Мергенчилер аң уулагысы келгенде айбанаттарды чакырса, баардык айбандар аларга келбей коебу. Эркектер мергенчи болгонуна мен макулмун. Бирок алар чакырганда айбанаттар чогулчу болсо, адамдардын жашоосу аябай жеңил болот. Айбанаттар адамдарды көргөндө дыр коюп качыш керек. Ошондо эркектерге айбанаттарды өлтүрүү оңой иш болбойт. Аң уулайбыз деп кыйналып жүрүп, адамдар акылдуу да, күчтүү да болушат. Мен адамдардын келбети жөнүндө ойлондум. Алардын бир жак бетинде эки көзү, а экинчи бетинде оозу болсун. Кишилердин оозу өйдөлдүйгө ачылып жабылсын. Ар бир колунда 10 манжасы болсо жетет да я. Мунуң эп абышка. Адамдардын көздөрү, анан оозу болсун дегениң туура. Бирок алардын көздөрү жүзүнүн жогору жагында туурасынан, а оозу ылдый жагында болгону эп. Алардын колдорунда манжалар болсун дегениңе да макулмун. Бирок бир колунда 10 манжасы болсо, анда кол эпсиз болбойбу? Ошон үчүн ар бир колдо 5тен манжа болсун. Майли. Акыркы сөз сеники деп макулдашканбыз да. Андан соң экөө дарыяны бойлоп басып жөнөштү. Кел кемпир. Өмүр жана өлүм жөнүндө чечип алалычы. Менин сунушум мындай. Колумдагы буйвол этин дарыяга ыргытайын. Эгер эт чөкпөсө, адамдар өлгөндөн 4 күндөн кийин кайра тирилип түбөлүккө жашайт. Чал этти сууга ыргытты. Эт суунун бетине калкып чыкты. Муну кел, мындай чечели. Бирок кишинин тагдырын буйвол эти менен чечкенди туура дебейм. Мен колумдагы мынау ташты сууга ыргытам. Эгер таш суунун бетине калкып чыкса, адамдар 4 күн өлүп кайра тирилет. Эч качан өлбөйт. Эгер таш сууга чөгүп кетсе, адамдар өлгөндөн кийин кайра тирилбейт. Кемпир ташты сууга ыргытты. Таш ошол замат чөгүп кетти. Эми ушундай болот, деди кемпир сөзүн улантып. Эгер адамдар өлбөй түбөлүк тирүү жүрүшсө, алар жер бетине батпай кетишет да. Азык түлүк тартыш болот, бири-биринин алдына өздөрүн күнөөлүү сезишет. Адамдын өмүрү ченелүү болсо, алар бири-бирин аяшат, түшүнүшөт, өлгөндө да кайгырышат. Чал эч нерсе дебеди. Убакыт өттү. Чалдын баласы бар эле. Кемпир жана чал баланы аябай жакшы көрүшчү. Ушундай баласы бар экенине алар бактылуу эле. Бир күнү бала ооруп көз жумду. Кемпири акылдашалы деп чалдын маңдайына барып олтурду. Кел чал. Өлүм жөнүндө сүйлөшөлү кайра. Чал баш чайкады. Жок. Акыркы сөздү сен айттың.
деген екен ал. Жомокту англис тилинен которгон Амирбек Азам уулу. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке жана О Шакир. достор, эгерде күнүгө кызыктуу жомокторду уккуңуз келсе, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз.